Aloe Vera компаниясы тууралуу журналисттик иликтөөнүн биринчи бөлүгү. Сиз ким? Эмне болду? Сиз кимсиз? Провокация Мен таанысыңбы? Жок, тааныбайм. Камераң жок, жок, эркекче сүйлөшөт. Эмнеге? Нет, не надо. Эмне керек айтсам? Жок, сизге эмне керек байке? Значит, вы аферисты. Вы представились, что вы именно сюда пришли. Именно Aloe Vera'га келдик Вот деп именно. атам байке. Вот. А пока они вас вообще не ждали. Получается, вы бандитски, рейдерски ворвались. А ошондой болот да. Я ветеран Баткена. Я ветеран Афганистана. Что вы мне тут хотите? Я сейчас вам устрою здесь. Эмне? Коркутуп атасызбы сиз? Вызвать бригаду сейчас? Чакырыңыз. Aloe Vera канча жылдан бери иштейсиздер? Это вообще Кыргызстанда. Незаконно. Сен кое тургачы ичине. 2009 жыл. 2009. Канча жыл болду? Спасибо. Ну, посчитайте сами. Вот смотрите, вы частная организация же. 14 жыл болуптур, Силер жеке коомсуңар. Вы сейчас 14 жыл болуптур Кыргызстанда жашаганыңыздарга. Бир жолу бир журналист келдиби сиздерге? Келген жок, а? Биринчи жолу келип атат. Я заслуженный офицер Кыргызской республики. Кто ты такой, а? Кто ты такой? Я журналист говорю, А журналист. я заслуженный офицер Кыргызской Журналист. республики. Эмне Ну и болуптур? то. Сиз бул жерде күзөтчү. Когда я в Баткене воевал, ты где был? Гузойчу. Когда я в Баткене воевал, ты где был? Коомчулукта элдин саламаттыгы коопсуз абалда. Эмне үчүн элди уулап жаткан чет элдик компаниялар ээн эркин соодасын жүргүзүп келүүдө? Ход бады болсун, ход натуральный, чисто болсун. Макул дейли. Например, таза, чисто болсун ошолордун дарысы. Анан кийин мына сироз печень болуп атат, айыктырат деп атат туурабы? Бир машинасын сатырып, биринчи 30 миңден илештирет экен, кийин 90 миң, ого пайда чыгарып берет экен, илештирет экен, баягы кызыгуу эле 40 миң, 50 миң түшөт алып, бир айда 100 миң түшөт алып. Анан кийин булар дагы кызыгып туруп дагы жерин сатат экен 1 миллионго. Мен көзүм менен жерде эч ошондой болбодубу? 1 миллионго, 1,5 миллионго чегин сатат экен да, баягы ошулат экен да, 1 миллиондук дарын сата албай калат экен. Анан кийин булар инвалид болсо инвалидке бул бастырак, буну ичиш керек, мындай кылыш керек деп баягы мисалы гепатит оорусунда мисалы дельта вирус кошулбаса лечение кылып берсе болот да. А булар ошо менен кетип ооруну талкалайт. Алдап, кыскасы алдамай, акча тапмай. Мисалы онкологический оору, мисалы ашказанда опухоль болсо ону ичип жүрө берсе, химия албаса. Любой органга, кайсы слабый органга болсо метастаз берет. Саламаттыкты сактоо министрлиги калктын саламаттыгына кандай кам көрөт? Же чет элдик компанияларга чара көрүлөбү? Просто биз мындай биринчи баягы жагынан баштайлы. Могул препарат 4-5 препарат. ДГСМден бат деп сертификат алды, болбоду. Биринчи ошонусун тактап коелу. Эми сизге суроо берейин. Азыр бул рекламаны көрүп туруп, сиз эмнени түшүндүңүз? Неге чакырып атат? Кандай чакырып ташталды? Эми деген мындай да, больницанын кереги жок, биздин дары келсең болду. Ошол эле болот баягы. Бүт барга дары деп чакырып атат, Мул реклама бул 100дөн 1 бөлүгүн көрдүңүз. Мындай рекламалар жайнап атат коомчулуктачы. Эл билсин көрсөтүүсүнүн экинчи бөлүгүндө бүгүнкү чыгарылышта. Государственный реестрга киргизген. Каалаганча эжекеси. Сиз азыр биз, конечно, реклама кыла бересиз. Анткени сиз өзүңүз продукцияны реклама кылып сатыш керек деп бирден. Эжеке, боор бөйрөк менен больницада жаткандар алар факт эмеспи сизге? Кыргызстан ЭЭПтин курамына киргенден баштап эле өлкөгө ар кандай өңүттөгү чет элдик компаниялар соода сатык жүргүзүү үчүн ишмердүүлүгүн баштаган. 2010 жылдардан кийин дары сатуу бир топ түйшүктүү жана убакытты, толгон токой документацияларды талап кылганын жакшы билген чет элдик компаниялар дары деби тамак ашка кошулуучу азык деп сатуу идеясы менен бат, тагыраагы биологиялык активдүү кошулма деген балекетти ойлоп табышкан. Ошол кездери өлкө башында турган атка минерлер башка маселе менен баш орто отурганда чет элдик компаниялар элдин акчасын алдап алуу аракетин көрө баштаган. Бүгүнкү күндө бат сатып жаткан компаниялар Кыргызстанда козу карындай жайнап, соц тармактарда дары же болбосо ден соолукка пайдалуу деп чакырып таштап эле тим болбой, чет элде элдин эсебине шапар тээп шаттанып, акча табасың деп мактанып жүргөн мекендештерибиз четтен чыга баштады. Достор, биз Балидебиз, компания Ралли Джерман бонус алганы келдик. Бул туру биздин спонсорубуз Совет Кадыров, Турганова Зарина өздөрү Абу-Дабиге барган. Быйылкы күндө өзү менен кошо 16 адамды алып келип атат.
Значит, бизнес күндөн-күнгө өсүп атат. Бул видеодо Кыргызстандын желегин көтөрүп алып, ата мекенди же башка тармакты даңазалап жүргөн спортчулар эмес, жөн гана чет элдик компаниянын продукциясын карапайым калкка үгүттөп сатып, ошонун эсебинен эс алып жүргөн мекендештерибиз болуп саналат. Биздин чыгармачыл топ мурдагы көрсөтүүбүздө активдүү биологиялык кошулмаларды ден соолукка пайдалуу деп соц тармактар аркылуу үгүт иштерин жүргүзүп келген Aloe Vera компаниясынын кызматкерлери отурган жайга продукциянын канчалык мыйзамдуу иштеп жатканын билүү үчүн барганбыз. Тилекке каршы ошол кездери чындыкты компаниянын кызматкерлери жактыра бербеди окшойт. Бир заматта ызычуу салып чыгып кеткиле деген сөздөрдү айтканын дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетүүнү туура көрдүк. Сиз ким? Эмне болду? Сиз кимсиз? Мен таанысыңбы? Жок, тааныбайт экенмин. Камераң жок, жо эркекче сүйлөшөт. Эмнеге? Нет, не надо. Эмне керек да, айтсам? Жок, сизге эмне керек байке? Значит, вы аферисты. Вы представились, что вы именно сюда пришли. Именно Aloe Vera Вот келдик деп именно. аткан байке. Вот. А оказывается, они вас вообще не ждали. Получается, вы бандитски, рейдерски ворвались. А ошондой болот да. Я ветеран Баткена. Я ветеран Афганистана. Что вы мне тут хотите? Я сейчас вам устрою здесь. Эмне? Коркутасыз сиз. Вызвать бригаду сейчас? Чакырыңыз, болбосо биз азыр. Нет, почему они так себя ведут? 102-ни чай. Азыр милицияны чакырабы биздерде, ооба, 102-ни чакырабы биздерде. Почему вы так себя ведете? Молодой человек, не делайте, пожалуйста. Вот сейчас Жок, бул киши коркутпайбы биз азыр үкүттүк. Не, а почему вы Бригаданы так себя чакырабы ведете? деп. Почему так себя ведете? Почему вы так себя ведете? Азыр милиция кызматкерин чакырабы бул жерге. Ну, Азыр милицияга телефон Да-да, я жалып вызываю атабыз, бул своих. жакта бригаданы чакырабыз деп. пожалуйста, вызывать. Ой, Вера, канча жылдан бери иштейсиздер? это вообще Кыргызстанда. незаконно. Сен кое тургулачы ичине. 2009 2009. Канча жыл болду? Спасибо. Ну, посчитайте сами. Вот смотрите, вы частная организация же. 14 жыл болду, Силер жеке коомсуңар, правильно? Частный телекомпания, Частный. бирок коомчулукка информация беребиз. Значит, биз дагы силердин офисиңерге келип, камера коюп, биз бияка 7-ге чейин болобуз, 10го чейин Бемор болобуз. эжекеси, бизде жашырган эч нерсе жок. Бизде да жок. Эй. Бизде да жок. Но это правильно? Вы можете так делать? Болот бизге. Журналистика Журналисттерге, тура ооба, келеби? журналисттерге ооба. Себеби сиздер кызмат көрсөтпайсыздарбы коомго? Силер да коомго Продукция, биз сатпайбыз продукцияны. Биз информация беребиз, маалымат беребиз. Вы сейчас 14 жыл болуптур Кыргызстанда жашаганыңыздарга. Бир жолу бир журналист келдиби сиздерге? Келген жок, Биринчи жолу келип атабы? Эми 1 саат, 2 саат тартып болгон нерсени бүт Кыргызстанга көрсөтөлдү. Өзүңүздөр айтып атасыздар, мактанып дүйнөнүн 166 өлкөсү таанылганбыз деп атасыздар. Давайте мы вам дадим Эмне еще үчүн 10 коркосуздар минут. журналисттерди? Снимите все, что хотите. Потом попросим вас освободить помещение. Хорошо? Здесь люди, никто не хочет. Смотрите, все стоят. Вы наших клиентов пугаете. Пугаете? Вы стоите, начинаете тут кричать. Бул Сейчас элдер милиция эл эч кимден коркпой калган азыр. Ооба, эч кимден коркпой калган. Обмануть. Это как вы журналистскую деятельность осуществляете? Вы обманом прошли, обманом. Алдамчылык жол мененби? Вы обманом прошли. Сиздин оюңуз ошондой экен да? Можете нас записать, да, посмотри, кто я. Я заслуженный офицер Кыргызской республики. Кто ты такой, а? Кто ты Я такой? журналист, А я заслуженный офицер Кыргызской журналист. республики. Эмне Ну и болду? Сиз бул жерде күзөтчү. Когда я в Баткене воевал, ты где был? Гүзөтчү. Когда я в Баткене воевал, ты где был? Биз баштаган журналисттик иликтөөнү орто жолго таштап койбой, Aloe Vera компаниясынын чыгарган продукциясы тууралуу чындыктын экинчи бөлүгүнө назарыңыздарды салмакчыбыз. Биздин чыгармачыл топ компания отурган жайга карай дагы бир жолу баш бактык. Башка максатыбыз компания чыгарган продукцияны лабораторияга алып барып кылдаттык менен текшерүүгө берүү. Анда эмне болгонуна көңүл буруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 2 май, мындан болжол менен 2-3 жума мурда биз бул Aloe Vera чет элдик компанияга келип кеткенбиз. Бул жерде булардын продукциясында эмнелери бар, ошол жөнүндө да тартып элге, коомчулукка маалымат бергенбиз. Ошол эфир чыккандан кийин ар кандай ошол компания менен ак калачандардын ортосундагы согуш мындан дагы күчөдү. Азыр биз ошол компанияга дагы бир жолу келдик. Бул жерде ошол компаниянын мүмкүн болсо ошол продукцияларын алып туруп лаборатория экспертиза бергенге келгенбиз. Азыр ичинде эмне болуп жатат, чогуу көрөбүз. Борбор калабыздын Разаков көчөсү 33-даректе жайгашкан Aloe Vera компаниясынын башкы кеңсесинде баягыдай эле кардарлар менен компанияда продукция саткандар, элди үгүттөп чакырып жаткандарды көрүүгө болот. Жетекчибиз командировкада.
Анын милдетин аткаруучу жетекчи барбы, жокпу? Милдетин аткаруучусу жок, бирок суроолоруңуз болсо мен жооп берем. Сиз жооп бере бересиз, Эми резонанс чаралды коомчулукта. Биздин билели дегенибиз ушул сиздердин продукцияңыздарды биз болбосо бир бөтөн адамдар аркылуу да товарды сатып алып туруп лабораторияга берсек болот. Бирок оозу жабык бекем жанагындай ишениктүүрөөк болсун үчүн сиздерден продукция алганы келдик ушул лабораторияда. Бере аласыздарбы? Биз экспертиза бергенге ошол коомчулукка Бирок бул жерде сиз жазылып анан алышыңыз керек. Аны эгерде розничный заказ кылып алам десеңиз, анда ссылка берилет. Онлайн только заказ келтирилет. Ошол заказ менен келтирсеңиз болот. Мындай бере албайсыздарбы? Мындай бере албайбыз, сатып алыш керек. Сатып алыш керек. Бекер бере албайбыз биз. Ар бир эменин отчету бар, ар бир товардын эсеби бар. Биз деген ар бир товарга, ар бир штугуна биз налог төлөйбүз. Мындай бере албайбыз. Андай сертификат, лицензия дегендер көрсөк болобу? Сертификат, лицензия бүт бардыгы сайтта жазылган. Жок, бизге тирүү көрсөтүп аласыздарбы? flpkgz.com деген сайтта бардыгы бар. Жок, бизге тирүү көрсөтүп аласыздарбы сиздер? Тирүү көрсөтө албайбыз. Эмне үчүн? Потому что бардыгы сайтта. Биздин саламаттык сактоо тармагынан өткөнбү? Саламаттык сактоодон өтпөйт, себеби деген биздики дары эмес да. Биздики тамак аш болот. Эл кантип ишенет анан эгерде Кыргызстандын Биздики дары ичинде? эмес, биздики тамак аш. Тамак аш болуп саналат. Биз Эмне үчүн кызматкерлер Вы можете посмотреть бүт ушул информацияны, бүт ушул маалыматты биздин сайттарда любой 168 мамлекетте бардыгы бар, официально ачылган офистер бар. Ошол сайттарда маалымат берүүчү буклеттерде, каталогдордо эч качан дары деп жазылган эмес. Биздин сөзүбүздү кыркып салып, жаман жагын коесуңар деп ызычуу салган айымдар бир топко чейин компаниянын таламын талашып ызычуу чыгарып турушту. Бул деген эми каршы чыккан жокпуз. Элдер бизге арызданып келет. Ошон үчүн келдик, туурабы, туура эмеспи? Мен сиздерден аласа бересем деле жок. Жаман көрсөткүлөчү. Мен кыркпай чыгаргын. Мен мисалы үчүн 30 жыл кыйналдым. Ай сайын дары алып ичет элем. Аптекага барыпчы. Ушул жерден ушул албай веран компаниянын продукциялары менен мен иммунитетимди көтөрдүм. Мен ден соолугум жакшы болду. Мен азыр дары ичпей калдым. Анын эмнеси жаман? Эмнеси жаман? Мисалы мен эч кандай сага да каршылыгым жок, бияка да каршылыгым жок. Эгерде мен 59 жашымда ушул жерден ден соолук алып атсам, эмнеси жаман? Ат фамилияңыз ким? Анара, атым. Фамилияңыз? Фамилиям Кыдырмаева. Сиз бул жерге көптөн бери? Мен бул жерге бир жылдан бери ичип атам. Мен продукцияны бир жылдан бери ичип атам. Мен ден соолук алсам, эмне үчүн силердин сөзүңөрдү угуп анан мен. Эмне үчүн ичип атат? Ден соолугуңуз? Ден соолугумду мен ай сайын аптекадан дары алып ичимин. Именно ушул жерден продукциясын ичкенден бери мен аптекадан дары алып ичпей калдым. Жакшы болду, мен иммунитетимди көтөрүп алдым. Иммунитетим көтөрүп берет экен бул жерде. Бул жолку сапарда компаниянын жетекчисин жумуш ордунан жолуктура алган жокпуз. Биздин суроого жооп бере турган тийиштүү адамдар деле жок экен. Государственный реестрга киргизген. Каалаганча эжекеси. Сиз азыр биз, конечно, реклама кыла бересиз. Анткени сиз өзүңүз продукцияны реклама кылып сатыш керек деп бирден. Эжеке, боор бөйрөк менен больницада жаткандар алар факт эмеспи сизге? Сиз ошолорду өзүңүз биринчи тактаңыз, тастыктаңыз. Ой, тактап азыр телефон менен сүйлөшүп атпаймынбы? Ошонун бүт баарын кийинки көрсөтүүдө, экинчи көрсөтүүдө чалсар. Азыр эжеке бир суроо. Сен журналист болсоң. Мына мен урматтуу телекөрүүчүлөр, атайын ушул көрсөтүү программа эфирге чыккандан кийин дагы бул жерге келдик. Биз ушул компаниянын продукциясын тастыктоо үчүн лаборатория бергени келдик. Бирок ала алган жокпуз, бербейбиз деди. Жок дегенде 1-2 кашык бергиле десек дагы бербейбиз деп айтышты. Колдон келсе сатып алгыла дейт. Коомчулукка ачык айкын маалымат берүү үчүн компаниянын кызматкерлеринин продукциянын пайда зыянын аныктоо максатында лабораторияга бир кашык болсо да биологиялык активдүү кошулмаңардан бергиле деп кайра суранып жаттык. Тилекке каршы кымбат продукцияны сатып алгыла керек болсо деген гана жоопторду айтышты. Болгон бир кашык эле берилет лабораторияга, керектүүсү гана. Ошол лабораторияга эмне кылышыбыз керек? Мусорга Кыргызстанда эмне? Лабораториядан келиш керек. Лабораторияны ушул жерге алып келгиле. Ал үйдү канчадан иштейт? Алтай вакытта ичкен, биринчи алганда 34.78 сомдук дарыны сатып алып ичкен. Эми сиздер үйрөткөн добру ичет да булар. Макул, жанагы дагы сизге чалам азыр.
Бул жактан азыр Булар деген туура эмес ичкендер бар. Туура эмес ичкен бул. Нургазы мырза, сиз азыр эл үчүн келгем деп атпайсызбы? Эл үчүн келгем деп атасыз, эл үчүн буну чыгарыш керек деп атасыз. Бирок сиз ушунча видео чыгарып атасыз, видеого тартып атасыз. Бул жерде хайптын кереги жок болчу да. Сиз келдиңиз. Биз жашынакай жылуу тосуп алдык. Директорубузга киргиздик. Директор сизге жакшы жооп берди. Бербеди да. Жооп берди. Директор сиздин бул жердеги ишке жооп берет. Директор бул жердеги биздин турум жүрүмүбүзгө сиз ойлоп атасыз да, биз туура эмес киргизсек, бизге сразу предупреждение берет. Командаңарга айткыла, туура эмес айтылып атат, видеону так жана дана чыгаргыла деп туруп бизге андай нерсени предупреждать этет. Мен директорго кирдим. Сиз кирсем ал була менен юристти телефон чалып калат. Анан юристке мен жооп берейин дейт. Мен суроо берем, юрист чалып калат. Ошентип эле отурдук. Мага бир я не уполномоченный деген гана сөздөрдү айтты. Анан Нургазы мырза, конечно, бизден консультация алышыбыз керек да, биз правомерный кыймыл аракет жасап атабызбы же жокпу? Эжекеси. Албетте биз мен сиздерден азыр суроо берейин, сиздер жооп бериңиздер. Сертификат барбы жокпу? Можно мен биринчи силердин удостоверениеңи көргөзгүлө мен сүрөткө тартып алайын, если уруксат берсеңер. Сүрөткө тартууга болбойт. Мындай эле көрүп алыңыз. Жанбек Нургазы. Покажите еще. Покажите, мы не видели. Покажите. Покажите. Биз бар тартып алсын, мен тартып алсын. Тартып алдыңыздар, Жок, мен видео тартып алдыңыздар, берди. Мен баягы секретный службада деле иштебейм, тартып бериңиздер. Сертификат асылып отурсаңыз, сертификат асылып туруш керек. Экинчиден дарыңыздарды бериңиздер, элге көрсөтөлү биз. Сиз деген Кулон басы менен барып лабораторияга тапшыра алып көрсөтөлү. Сиз деген сертификация органынан келген жоксуз да, туурабы? Сиз ошону талап кылып атасыз. Сиз деген просто журналистсиз. Бүт барын көрөт. Азыр мынакей лабораторияга бергиле деп дагы келдик, берген жоксуңар. Биз коомчулукка эмне деп айталы? Анан дагы бурмалат дейсиңер да, туурабы? Жетекчибиз командировка. Эми бир 15-20 жакын аял иштесе, конечно, ишенбейсиңер. Силер өзүңөрдүн продукцияңарды элге өткөрүш керек эптеп. Бербейсиңер, жок дегенде бирөөңөр бир кашык бергилечи, мага бир кашык бергилечи. Сатпасаңар өзүңөр ичип жүрөбүз деп атпайсыңар, бергиле 1-2 кашык. Үйгө барып алып келелик деп атам. Мен бул жерде мынакей, мына бар экен сизде. Өзүңүз алдыңыз, Өзүң сатып ал, мына накладной. Жок, мен өзүңүз сатып алыпсыз. Бизге могул идишке бере аласызбы бир аз? Ал идиште да витамин. Ал продукты заказ бар. Проверкага бир аз коюп бериңиз. Бир сотрудникти, бир эжеке компанияңызга кирген кызматкер болсо биз менен чогуу барсын лабораторияга. Биз азыр түз баралдан лаборатория берип көрөлү. Бунун составында эмне бар? Кантип элге кандай эмне деген продукция келип атат? Бул аптеканын бул продукциясы турабы? Эл көрсүн да. Сиздер өзүңүздөр да билиңиздер. Сиз өзүңүз буну билип турчу атасызбы? Лабораториядан өткөнбү? Составында эмне бар? Бүт барын билесизби? Бүт барын билесизби? Эгерде бербейсизби? Ондай идишке бир аз бериңиз. Анан кошулуп баралы лабораторияга. Ал жерден экспертиза өтсүн. Анан кийин сүйлөшөбүз эжекеси. Элге ошондо ачык так маалымат болот. Коомчулукка ушунчалык жан тартып, ушунчалык кылып аткан болсоңуз, сиз өзүңүз сатып алыңыз да, коомчулукка доказывать этиңиз. Эжеке, мен сатып ала албайм дарыңарды. Мага дагы азыр силер сатып алга деп атасыңар. Ошон үчүн мына эжеке сатып алып, эмне 2 кашык мен жалкабы? 2 кашыкты дагы бул жерге bunday идишке куюлбайт бул. Бул живой продукт. Живой алоэ вера. Бул живой. Проверкалар болот, ошого куюп бериңиздер да. Куюп бериңиздер да. Смотрите, во-первых, можно это? Жок, паралы да эжекесимде көрсөтөлөр да элге. Ходите сюда, лабораторияда. Акыркы мезгилде боор, бөйрө, көнөкөт ооруларына чалдыгып, чет мамлекетте жасалган кымбат операция үчүн барууга бел байлап, бирок каражат жетишпей, соц тармактар аркылуу коомчулуктан жардам сурап жаткан жарандар четтен чыга баштады. Алоэ Вера компаниясынын чыгарган продукциясын кымбат бага сатып алып колдонуп жүргөн жарандардын саны да аз эмес. Алардын катарында продукциядан жабыр тартып, ден соолугумдан ажырап, өмүр үчүн күрөшүп жатам деп арызданган жарандардын бири азыркы тапта Индия мамлекетинде операция
операцияга муктаж. Нурбек Жунусов Ош облусунун Өзгөн районунун тургуну. Биз байланышкан учурда Индиядагы ооруканалардын биринде алдыда боло турган операцияга даярды көрүп жатыптыр. Ошо Aloe Vera компаниясынан алып товарларын комплекс кылып сатып алып ишкен Москвада. Светпуховская деген метрода сатышат, булардын офиси бар. Ошол жерге барып, согун алып ичкем, баандай адреналиндерин алып ичкем. Андан кийин эле жаштан калып жүрүп эле ошо 2020 F4 срок печень болуп калдым да. Ошондон кийин срок печень F4 болгондон кийин алкага айтпайт экен да. Ого чейин ичкен мен. Лафрисер көптөн бери немете албай жүргөм да. Эми оору менен алышып эле компаниясы мен Москвада ишип жүрсөм, апам былтыр операция болду, көзүнөн катаракта болуп. Ошонун баягындай мындай брызгитель көзүнө чачкычы 2 жолу чачкан экен, көзүнөн катаракта болуп. Эмне себеп болду дейм бул компаниянын продукцияларын алып колдонууга? Эмне себеп болду? Ден соолук жабыркаганда же витамин деп саттыбы сизге? Витамин, ошону ичсең эле жакшы болуп кетет деген да булар. Врачка барбай да кой, эмне кыласың? Врачка барсаң химикатты берет, таблетканы пихать этет. Сен бооруңду талкалайт, андан көрө мынаны ич деген да. Азыр менин здоровьем ашказанымда острый гастрит, полип, бардыгы пайда болуп калды. Геморрой, полип, острый гастрит болуп калдым да. Срок печеньге 3 жол. 3 оорууну жармаштырып алдым да. Мен таза адамдарга кеңешим ошол дарысын алып ичпеңиз деп. Ошо кошулмаганда ошо полип, жана гастрит, геморрой ооруларын келип чыгарат булар 100%. Bir gün мага ошоп ошо Москвада кан кусуп жатып каласыздар. Ичпеңиздер деп айтат элем. Айнагүл Темирова Aloe Vera компаниясында аз убакыт иштеп продукциясын кошо сатып алып колдонуп дагы жүргөн. Анын пайда же зыянын жакшы билбеген жаран чет элдик компаниянын дарысын колдонууда жабыр тартканын айтып берди. Анан Aloe Vera'да өтө жакшы эффект болот экен, натуральный 200% компоненттүү тез эле айылып кетет экен да. Мени эч ким заставить эткен жок, мен өзүм желание менен барып ошол жерге кошулдум. Менин ассистент супервайзер болуп бир тач коробканы алгандан кийин 35% дискитка болот деди. А макулдан 34.720 сомдук азыр неменде эле бар, чектери бар, кагаздар үйдө да, айылда өзгөндө калды. Ана мен товар алдым, анын ичинде 8 уштук алоя, 4 сары, 2 дагы бир агы, анан 2си дагы бир башкачараак. Али цементтин цветине окшогон 8 уштук алоя алдым. 4 боорунга чейин кылат. 2 почкаңа, 2 сахарный диабетиңе деп. Анан бирөө ошону мен бир 10 күндүн ичинде бир неме ичип аттым да, бир бутылкада сары идиштеги. Анан мен ошентип 35.000ге ошол 34.722 сом бердим. Анан мага товар келди. Ошонто алып ичип жүрдүм да, түгөндү дагы барып алыштым, дагы түгөндү дагы барып алыштым. Анан менде такыр эле организмде өзгөрүш жок да. Организмде өзгөрүш жок. Анан мен 6 айдан кийин мен өзү лечениеден чыккандан кийин ошол дарыны баштадым. Ошонун 6 айдын ичинде 100.000 дары 3 коробка алыштым да. Бир активаторду алдым расиле. Көзүмдүн зрениясы постоянно көзүмдө эт бар. Буну алыш керек дегенде мен ошо лечениеде жүргөндө. Анан активатор аябай жакшы көзүңдүн немесин кетирет деди. Анан кайта аны куйгандан кийин эле бир спиртти куюп ийгендей эле көзүм ачышып эле мындай долдоп шишип чыкты. Аны токтотпойдум. Ошо активаторум ушул мезгилге чейин турат, бир 3 күн койдум чыдап. Анан кой элем, көр болуп калбайын да, аны токтотпойдум. Айта берсе, жабыр тарткан жарандар жүздөп саналат. Биздин каармандарыбыз тиешелүү укук коргоо органдарына арыз менен кайрылабыз деп кам көрүп жатышат. Карапайым калктын саламаттыгын ким көзөмөлдөйт? Чет элдик компанияларга ким чара көрөт? Бул маселеге саламаттыкты сактоо министрлиги кандай баа берет? Суроону кабыргасынан койдук. Благодаря соку алоэ и проби будут такие проблемы, как запор, диарея, повышенное газообразование,
какие-то неприятные запахи, да, изо рта, полностью вся проблема. Это глисты, аскариды, лямбсты, такие вещества, которые дают питание, реально шикарный результат. То есть кому... Рационно. Эми Моның сыпкасын алып, просто биз мындай биринчи баягы жагынан баштайлы. Могул препарат 4-5 препарат. ДГСМден бат деп сертификат алды, албады. Биринчи ошонусун тактап коюп. Эми мен сизге суроо берейин. Азыр бул рекламаны көрүп туруп, сиз эмнени түшүндүңүз? Неге чакырып атат? Кандай чакырып таштап атат? Эми деген мындай да, больницанын кереги жок, биздин дары кетсең болду. Ошол эле болот баягы. Бүт барга дары деп чакырып атат, Бул реклама бул 100дөн 1 бөлүгүн көрдүңүз. Мындай рекламалар жайнап атат коомчулуктачы. Саламаттык сактоо министрлиги жабыркаган жарандарга да кайрылуу жасап, дарыгердин көзөмөлү жок чет элдик компаниялардын продукцияларын колдонбогула деген чакырык жасап, биргеликте күрөшүүнү убада кылды. Азыр эми жабырланган адамдардын бирөөсү менен дагы сизди тааныштыра кетейин. Бул Нурбек азыр түз эфирде, азыр Индияда ооруканада жатат азыр. Assalomu alaykum. Да, денсаулыгыңыз жакшыбы? Негизи боор оору менен канчадан бери жабыркап келесиз? 2019-дан бери. Батты канчадан бери иштиңиз? Батты 2020 ичкен. 2020-21 ичкен. Сиз ооругандан кийин ушул дары сизге жардам берет дегенде иштиңиз да? Ооба да. Булардын рекламаларында бар да бул бардыгын. Сиз ошол эле учурда сизге диагноз коюлду да. Гепатит болуп оорудуңузбу, оорубадыңызбы? Гепатит болуп, мурун эле ооруп жүргөм 2018. 18. Андан кийин буларга барсаң, 2020 барсаң, уже биз дарылайбыз келе бер дейт да. Врачтарга барба. Булардын баягындай немеси ошондой да, фишкасы. Эппе эле киргизип алып, дарысын алгандан кийин алардан кача албай кыйналып каласың, айтачы. Эртең менен чалышат, келбейсиңби дейт, предлагать этишет. Адам таап кел дейт. Айла жок эле аякта иштегендер сүрөп жүрүшөт да, акчаларын албай. Ооба. Биздин кыздар сиз менен байланышып, колдон келген жардамды берсин. Индия менен баягы мындай медициналык биздин алака жок, бирок колдон келишинче жардамды беришет. Анан мындай врачтын көзөмөлү жок. Ушундай баягы бир жарнамаларга, ушундай айыктырабыз деген башка компанияларга ишенип, мына тиянагын өзүңүз көрүп атасыз. Ошону дагы бир кыргызстандыктарга, ошо тааныштарга, мына бул жигиттерди мына көпчүлүк эл буларды интернет желилеринен көрүп турат. Мына ушуларга да сиз бирөөз түз эфирден ушундайларга алданбоого бир чакырып, мына өзүңүз көрүп атасыз. Эмесинчи залалын. Башка жарандарда ушундай болбош үчүн бул менен сиз менен биз, мына биздин журналист жигиттер менен биз чогуу күрөшүшүбүз керек. Эми сиздерден эмне үчүн келдим мен? Сиздер элдин саламаттыгына кам көрө турган жападан жалгыз эң жогорку мекеме, ишкана, министрлик. Элдин саламаттыгы жабыркап атат, булар ар кандай рекламалап туруп, ар продукцияларын витамин деп дагы сатат, баты дагы деп атат, пайдалуу да деп атат. Мынакей чакырыкты өзүңүз эле көрдүңүз, кандай саткан, бүт денени, бүт организмге пайдалуу деп атат да. Эл жабыркап атат, сиздер кандай чара көрөсүздөр ошол компанияга? Ошол эле жолуңуз керек. Биз мындай компания менен дагы бир жолу айтып кетейин. Бат катары каттоодан өтпөгөн болсо, биз тиешелүү органга өткөзүп беребиз. Анан ал компаниянын иши боюнча тийиштүү күч органдары иш алып барат. Биз мына буюрса эртең мен Facebook'тан түз эфирим бар. Ошол жерден азыркы эле учур сиздерден кийин азыр пресс-служба бар. Айгерчина Жылдыз деген. Азыр кызды чакырып, биз официалдуу түрдө биз азыр жардамга кетиребиз. Учурда соц тармактарда Aloe Vera компаниясы өзүнүн продукциясын жарнамалаганды токтоткон жок. Бирок биздин көрсөтүүдөн кийин аны колдонгондордун саны азайды деген ишеништебиз. Эң башкысы адам баласына керектүү витаминдер Америкадан чыгарылган компаниянын продукциясындабы же өзүбүздө өсүп жаткан мөмө жемиштердеби? Акыркы чечим сиздин колуңузда. Санжар мырза, эми сиз кесибиңиз боюнча врачсыз да, ушул коомчулукка эмне деп мындай көпчүлүк учурда, мисалы үчүн, эгерде кайрыла турган болсоңуз, эмне деп айтат элең? Могу дарыны ичиш керекпи, ичпеш керекпи? Мындай да, витамин B12 дейли мисалы бир эле. Булар мисалы 250 продукция бар деп атат. Aloe Vera продукция бар деп атат.
Организмде мисалы витамин B12 жетишпейт, макул. B12'ты жетиштирип берсин. А С витамин ашыкча берип жүрген болсо, мен чыгарып койгонмун видео кандай ооруларга алып келет. Аллергические заболевания почечный, сердечный, B12 надо будет өлүмгө чейин алып барат. Остановка сердца деген жерлер бар. Мен видео киргизгем кече жакында. Ошондой терс таасири бар да, анан анализ тапшырбайлы, onu 250, боор 500дөн ашык кызматы бар. 500ге 250-ні кошуп койсо боор эмне болот? Өзүңүз ойлосоңуз. Макул ошо продукциясы болсун, чынында таза болсун. Бирок мен таза деп эсептебейм алардыкычы. Ал гормон. Вот все врачи говорят, вот гормон. Мен билем да, анан временно обезболить этет. Анан эртең оору курчайт. Сахарный диабетти жакшы кылып өзү отат. Бул мировой проблема, онкологический мировой проблема, сироз печень мировой проблема. Анан ошолорду жакшы кылабыз. Мен өзүм мына оорудум дейт. Жакшы бол. Биз медиктер вообще ишенбейбиз да, күлөт аны биздин медиктер уксачы. Күлүп атпайбы. Сирозду жакшы. Ал байкуш анан сироз печень болгон эмне болот? Гепатит болгон. Гепатологдо өзүнүн уколдору бар. Вирус уктатып коет. Жок болбойт. Уктатып коет. А ошондойду албай анан барып алат да, боорду күндөн күнгө жей салат. Сироз печень болуп Индияга кетет. Паланча миллион доллар. А гепатологко вовремя өмүр бою жашап жүрсө болот. 30 жыл, 40 жыл жашайт. Гепатит ооруганда. А вовремя эмне кылбайт? Врачка барбайт. Анан туура негизи биздин врачтар деле катуу кээ биркилер корс сүйлөйт, жылуу мамиле кылбайт. Ошондуктан деле көп эмне кылат. Врачтан деле баргысы келбей ошондой дарыларды ичип атат. Биздикинде өзүнүн элде деле күнөө бар. Биз бул компанияга министрлик жана укук коргоо органдары тарабынан кандай чара көрүлөт? Көрүүчүлөргө кийинки көрсөтүүдө кабар бермекчибиз. Көрүшкөнчө ден соолукка кам көрүүнү унутпаңыздар.